Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду дагы бир мекендешти кубантты. Анда өзүнүн 39-чу ак көргөсүн салып, ачкычын буга чейин оор турмушта жашаган, үйгө муктаж болуп келген Бактыбек Карагуловго тапшырууда. Фонд ушул жылдын жай мезгилинде дээрлик кылымга жакын үйдө жашаган Бактыбек Карагуловду коомчулукка чыгарган. Анын жашаган үйү элдин жүрөгүн оорутуп, тез арада турак жай салууга кол сунуу башталган. Мындан улам кайрымдуу элдин жардамы менен бүгүн ак өргө салынып, ачкычы тапшырылууда. Бул кубанычка бөлөнгөн Бактыбек Карагулов менен жубайы Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна жана кол сунган элге ыраазычылыгын билдирүүдө. Бактыбек байкем менен Миргүл эжекемдин ак өргө тоюна кош келипсиздер. Колдо кол чаап коюп келиңиздер. Бүгүнкү майрамдык салтанат бир жакшы көңүлдөргө туралык, Келиңиздер. Толкуган көлдөй ой болсун, агарап аткан таң болсун, дастарканыбызда дам болсун. Мына ынтымак бар жерде ырыс бар, ынтымак менен ырыс бар жерде жылыш бар дейт. Кайрымдык бол фонддун баш жетекчиси алдыңыздарга ошо демилгини көтөргөн Азамат Байматовду да бул жакка чакырып өтөйүн. Келип коюңуздар. Колдо кол чаапыңыздар, кадырлуу меймандар келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу апалар. Бүгүн биз өтө сонун көзүрмөмдө турабыз. Анткени жакшы сөз бар кыргызда. Бир күн бар, 1000 күнгө тете деген. Биз ошондой күндө турабыз. Бул тарых. Ошол бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фондунун негиздөө убактысы бизде учуру 2016 жыл болгон. 2016 жылы фонд түптөп ушундай бир жакшы ниетти камтынып, ушундай бир оор муктажда үй бүлөлөргө үй салып берүүнү колго алганда көптөгөн сын пикирлер болгон. Азамат, кыргыз өзү кыйналып жашап жатса, каяктан жардам бермегеле? Анан көрөк силер арабтарга жазбайсыңарбы тиги долбоорлорду, проекттерди деген пикирлер болгон. Ар кандай мындай сындар болду. Бирок ошол сындарга сынбай, ар кандай кээ бир адамдардын бир башка пикирлерине кошулбай, биз алдыга койгон максатыбызга карай жол тартып элдик, кыйынчылыктарына карабастан. Бирок бүгүн биз жакшы сөз бар кыргызда. Адамды сүйлөгөн сөздөн эмес, кылган иштен баала дейт. Биздин ишибиз болуш керек. Ана мен айтайын дегеним, фонд ушундай демилгелерди көтөрүп келет. Бирок көтөргөн демилгеге дем күч берген элибизге рахмат айтам. Мына ошол учурда мен бул жерден Бактыбек байкени алгач жолуккан күнүбүз ушул айылга дааватка келип калып, анан дааватта келип ушул жерде отурсак, Бактыбек байке көчөдө басып баратыптыр. Анан чыгып, биринчи бир көргөндө жүрөгүм ооруду, майда басып таягы менен жайдан басып баратса, жүрөгүм эзилип, мындай барып жардам бергим келди. Анан келип учурашып, салам айттым. Салам айтсам, алегимди бир 30 секунд, бир минутадай алег ала албай, аябай кыйналып туруп атты да. Экинчи рет жүрөгүм ооруду, чындыгындачы, алгач көргөндө. Анан Бактыбек байке, сиз каякта жашайсыз десем, ушул жакты көрсөттү. Анан мен сизди үйүңүзгө жеткизип коеюнчу дедим. Анан үйгө жеткизсем, мына ушул сиздер көрүп турган, биз көрүп турган ушул үйгө жеткизип, колунан жетелеп, үйгө киргизгенимде үйдү көрүп, 3-чү рет жүрөк ооруду да. Анткени себеби акыбалды көрдүм, абалды көрдүм. Алгачкы Бактыбек байкенин ушул ак өргөнүн алгачкы демилге көтөрүүсү мына ушундан башталган. Анан ошондо Бактыбек байке мага айтып атат: "Азамат, мен сени видеолордон көрүп жүрчү элем. Анан сага жете албай жүргөм" деп Бактыбек байке айтып коюп атат. Мен айттым Бактыбек байкеге: "Караңызчы Бактыбек байке, сизди Аллах Таала кандай жакшы көрөт. Биздин эшигибизди каккылап канча адамдар турат очередте. Бирок сиздин алдыңызга бизди өзү алып келди. Мына мен кызматка келдик. Эми биз айтайын дегеним, демилге көтөрүүнүн аракетин жасайбыз. Бирок мен бул жерден ыраазычылыгымды биринчи Кудайга, экинчи элиме рахмат айтам. Үчүнчүдөн мына Шалтай элинин, айылын, элдин. Жалпы мына аксакалдарга ыраазычылык, терең ыраазычылык. Чындыгында азыр айтылып аткан сөздөр, бул биз деген кыргыз ушундай бир биримдиги менен, кыйынчылыкта бири-бирин таштабаганы менен, алдыбызда турган мондай ак калпакчан аталар ушундай бир жакшы осуятын айтып, ушу чөнтөгүндөгү пенсиясынын акчаларын алып келип берип, балдар ишти кылгыла.
үй бүтпөй калбасын деген жакшы пикирлерин айтып туруп атты. Биз улам келип элден чогулган каражатты дагы ошол Урмат деген бир тууганыбыз аябай чоң жардамын берди, өтө чоң жардамчы болуп берди. Себеби бул жерде деген чоң жыйынтык жаштар балдар, мына 92-жылкы балдар келип алып, ушул жерде крышасын бекер жаап берип, убактыларын бөлүп, канчалаган ишкерлер колунан келген акчаларын салып атып, мына бүгүнкү жакшы жыйынтыкта турабыз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, аталар, мекендештер, баарыңыздар эгерде кимде-ким салым кошкон болсо, буну дагы мен өткөндө айылда дагы бир туура эмес пикир болуп турганда да мен айткам ошондо. Бул жерде биз атыбызды чыгарайыл деп ир аракетти жасабайбыз. Кимде-ким канча 5-10 сом салым кошсо дагы, ар кимдин өзүнө таандык соопторун Аллах Таала кабыл кылган болсун. Кимде-ким канчалык бир аракетин жасаган болсо, демек Кудай менен адамдын ортосундагы бул соодалашуубуз. Ошондуктан баардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайбыз. Бактыбек байке, ак өргөңүз кут болсун. Бүгүнкү көз ирмемде туруп, сиздин жүзүңүздөгү ушул жылмаюуну миргүлөжө кубанычты көрүп турабыз. Мына бүгүн 39 үй буга чейинки канчалаган бир кубанычтар болуп келген. Мындан кийин да боло берсин, элибиз кыйналбасын. Ак өргөңүз кут болсун. Ушул үйдүн ичинде мынакей ушул үй бүлөңүз менен, жакындарыңыз менен дайыма ушундай бир кубанычта болуңуз. Буга чейинки жашооңуз кыйынчылык менен өткөн болсо, мындан кийинки жашооңуз кубаныч менен өтсүн, Кудай буйрса. Мен ошого тилектешмин, Бактыбек байке. Ыйлабаңыз, буйрса мына бүгүн сүйүнүчтүн күнү, Кудай буйрса. Ак өргө мындай кут болсун буйрса. Дайыма ошо үйдө, уулуңуз үйлө, мына ушул жерде айыл эли менен дайыма ичинде жакшылыктарда болуңуз. Бардык кыргыз элиме, журтума терең ыраазычылык, Кайрымдуу бол коомдук фонду өзүнүн ишин колдон келген аракети менен жасай берет. Кудай буйруса, дайыма ушундай ынтымагыбыз бекем болсун, өлкөбүз өнүгүп өсүп, Кудай буйруса өнүккөн өлкөлөрдүн катарында бололу. Жаркынбай Турдубек Бейшенбекович, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун бүгүнкү күнгө чейин аз камсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө, турмушу оор абалдагы мекендештерге ыңгайлуу шарты менен турак жай куруп берип келет. Ушул турак жайды биз менен бирге курууга кошкон чоң салымыңыз үчүн Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду сизге терең зарчылык билдирет. Фонд жетекчиси Азамат Байматов өзү тапшырылсын. Алла разы болсун бир туугандар. Дайым ушундай бир көтөрүлгөн демилгеге кайдыгер карабай, Кудай буйруса, мындан кийинки сапарлар байсалдуу болсун. Терең ыраазычылык. Ассаламу алейкум, жалпы туугандар, жалпы жамаат. Мен да ыраазычылык сөздөрүмү айта кетейин дедим эле. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, айылыбыз аябай ынтымактуу, бирок ушул Азамат байкебиз бизге себепкөр болуп, биз от албай жатсак керек. Бизди от алдырды, шалт айылдан. Баарыбыз ойгондук, ынтымагыбызды бергилиштик. Бул үй жалпы кыргыз элинин жардамы менен, шалт айылдын жардамы менен салынды. Ошол берди Урмат агай болуп айткандай, биздин эм банктарыбызга 1 сомдон баштап 1000 сомго чейин, 100 000 сомго чейин чыгып атты. Ушул убакыттан пайдаланып, ар бир кошкон жарандарга, бир туугандарыбызга Аллах Таалам ыраазы болсун. Ар бир кошкон кошумчаңарга Аллах Таалам 2 эселеп, 3 эселеп кайрып берсин. Бар болуңуз, ушундай проектлер көп кыла бериңиздер. Бактыбеке, ак өргөңүз кут болсун, жакшылыктар боло берсин. Мен кубанып турам, бетиңизден нур чачып турат. Тоюңуз каралычы кандай деңгээлде болуп атат. Мындай шайректер, камералар, тойду бир камера сиздики 100 камера тартып атат. Жогорку кеңештин депутаттары келип атат. Бар болуңуз, ар дайым эле жүрөрүңүз ушинтип эле. Ассаламу алейкум, урматтуу шалта айылынын аксакалдары, апалар, аталар. Бүгүнкү майрекеңизге мен да ошо Азаматтын чакыруусу менен келип, өз көзүбүз менен көрүшүп, Бактыбек байкебиздин жеңебиздин да ак өргөсүн өз көзүм менен көрүп атам. Бактыбек байке, бүгүнкү ак өргөңүздөр куттуу болсун. Ушул демилге көтөрүп, ушул демилгени мен Азамат иминде билем, ушул өзү айтып кетти. 10 жылдан бери ушундай бир кайрымдуу иштерди баштап, 2016-жылдан бери, 10 жылдан бери бүгүн сұрасам 39-үйүн тапшырып берип атыптыр. Ошо Азамат илиме ийгилик каалайм, ден соолук каалайм Азамат илиме. Ушундай эле ушинтип Кыргызстаныбызга ушундай иштерди кылып жүрөм. Мен билем сен ушундай иштерди кылып жүрөсүң. Бул баягы ушундай тамдарды куруп берип, анан дагы жарандарыбыздын ден соолугуна дагы Индияга алып барып келип жүрүп атасың, Турцияга алып барып келип атасың. Ушул кайрымдуу иштериңде
колунан келишинче кыла бер. Ошо кыргыз элибизге мен көрүп атам ушул биякта Шалты элинин ынтымактыгын, ушундай байкебиздин ушундай бир турмушта жашап аткан эмесин колдоо көрсөтүп жапыр ушул ынтымагыңыздар арта берсин. Аталар, апалар, байкелер, инелер ушундай ынтымактуу боло бериңиздер. Сиздерди көрүп биз дагы ынтымагыңыздар көрүп биз да айта жүрөбүз. Ушундай Шалты элинде ушундай ынтымак бар экен деп, ушундай бир Бактыбек байкебизге ушундай бир үй кылып берип да биз дагы айтып досторубузга, туугандарыбызга, өзүбүздүн журттарыбызга айтып жүрөбүз дайыма. Көрүп атам ынтымагыңыздарды. Берен да мынакей жогорку кеңештин айымы да чыкты. Ушул кызыңыздарды дагы колдоп ушундай депутат чыгарып алыпсыздар. Мен ойлоп атам ушу ынтымагыңыздар аябай күчтүү экен. Дайыма ынтымагыңыздар боло берсин, ынтымакта болуңуздар. Ушундай иштерди колдон келишинче кылып жүрөңүздөр Азамат. Ийгиликтер болсун баарыңыздарга. Рахмат. Урмат агабызга да ыраазычылык айтып коелук. Урмат агабызга мынакей кайрымдуу бол коомдук фондун бүгүнкү күнгө чейин аз камсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө турмушу оор балдагы мекендештерге ыңгайлуу шарты менен турак жай куруп берип келет. Ошол турак жайды биз менен бирге чоң курууга кошкон салымыбыз үчүн кайрымдуу бол коомдук фондунун сизге терең ыраазычылык билдирет. Колдоп колчоп бериңиздер. Фонд жетекчиси Азамат Байматов тапшырды. Барбы арабызда? Кайрат барбы? Кайрат келип койчу бул жака. Жалпы жамаатың менен бije өзүңбү канакей бул. Колдоп кол чап коючу мынакей ушул жигиттердин да салымы бар экен. Бир колдоп кол чап бериңиздер. Акыл жаштан асыл таштан дейт Кайрат. Салам алейкум. Келиңиздер. Алгач эле биз ошо Кайратка ыраазычылык кат берип коелук. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун бүгүнкүгө чейин аз камсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө турмушу оор абалдагы мекендештерге ыңгайлуу шарты менен турак жай куруп келет. Ушул турак жайды биз менен бирге курууга кошкон чоң салымыбыз үчүн кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду сизге терең ыраазычылык билдирет. Фонд жетекчиси Азамат Байматов өзү тапшырды. Колдоп кол чап бериңиздер кадырлуу меймандар. Биікке жетелей тартқандары шынарымсыз ата. Өмір берген маған, көңіл бөлген маған, Құдай берген маған, ай күнімсіз. Can kıyarım ata, barasılım apa. Şunday toy ellerine kol çalar bolsun. Ömür yaşınızlar uzun bolsun. Ağır göңүңүздөр куттуу болсун. Ушундай ар дайым сиздерди колдогон элибиз бар болсун. Барыңыздардын маанайыңыздарды түшүрүп койдум окшойт. Дагы бир шаңдуу чыгарма аткарып берейин. Айтылбек Бурбиев агабыздын Кереги жок деген чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Тойгут болсун. Кудай буйруса, урматтуу мекендештер, алдыда Кудай буйруса, азыркы кийинки салынып аткан үйдө дагы биздин ата балага ошол февралдын 15-inde умрага сапары бар, Кудай буйруса. Анан Бактыбек байкемди Алла Таала насип кылса, мен азыр сертификатты алып эмете албай калгам.
Бактыбек байкени 15 февралда Кудай буйруса ошол ыйык жай болгон Меккеге барып, ошол жерде Бактыбек байке менен бирге мен өзүм дагы анан тигил азыр Кызыл Суудагы салынып аткан үйдөгү ата баланы дагы алып, анан Кудай буйруса Бактыбек байке 15 февраль орозонун күнүндө Кудай буйруса мына жерде келген ата балдарга, деги эле мекендештерге, айылдаштарга, бүткүл кыргыз элине сиздин бүгүнкү күндөгү батаңыз дагы бирок ошол жайда берген ала турган батабызды ошол жактан да алгыбыз келип турат жан дүйнөбүздөн. Кудай буйруса 15 февралда Кудай буйруса биздин ошол умрага болгон сапарыбыз бар Кудай буйруса Бактыбек байке. Болчап бере кадырлуу меймандар, келиңиздер. Туугандар, атанын, эненин ар бир айткан сөзү ыйык, аңтар биштин өмдүгү ыйык. Турмуштун түндүгүнө терек болгон туугандар, бул жашоодо чын-чынында ата эненин орду бийик. Бактыбек байке менен биргелигим көп жашасын, бар болуңуздар. Агырыңызда да бир кут болсун. Бакыт энебиздин ак өргөсү куттуу болсун, байсалдуу болсун, ак жолтой болсун, ушул жерден агарып көгөрсүн. Мына ошол Бакыт энебиздин үйүнүн ачкычы. Ана жеңиш аксакалыбыз, айылдын аксакалыбыз мынакей ошол ак өргөнүн ачкычын мынакей үйдүн ээлерине Бактыбек менен жеңеге тапшырып атат. Колдоп кол чап бериңиздер. Ак жолтой жалаң тойлор болуп турган үй болсун, Чоң рахмат мынакей. Кийинкилерден аксакалдардан майып келиңиз. Туугандар, ушул Бакыттын ак өргөсү эң кут болсун. Булардын өмүрлөрү узун болсун, бала бакырасынын өмүрү жок болсун. Эми баягыдан бери айтчылардын баары айтылып калды. Жанагы ушуга кошумча болуп өйгө жүргөн эки балдарга чоң рахмат. Анан жалпы элибизге рахмат. Ушундай ынтымактуу уюштуруп акча чогултуп дегенде жардам бергендерине ыраазыбыз баарыбыз. Чоң рахмат айтканыңыз келсин аксакал. Урматтуу туугандар, мына бүгүн жакшынакай иш болуп атат. Бакыт энебиз менен Миргүл келинибиз ушундай жакшынакай ак өргөлүү болуп отурат. Бул да байкем жакшы айтып кетти баардыгын тең. Биримдик болбосо бул үйдүн турушу мүмкүн эмес болчу. Мен айтып кетерим, биздин ушундай жакшылык биримдигин баштап кеткен мына аксакалдарыбыз отурат. Алардын уучубуз кур эмес экен, инилерибиз бар, ушул жерде карындаштарыбыз бар. Ошолор колдоп, жалаң эле мындай үй эмес, айылдын көркүн чыгарган жарыктандыруу системасын салып атышат. Айылдан келатканда адашып кетпесин деп жолдун боюна аркаларды салып атышат. Ушундай жакшылыктар биздин инилерибиздин колунан келип атат. Мындан ары дагы ушундай жакшылыктар боло берет деп ишенебиз. Бакыт инибизге болсо үй ак жолтой үй болсун, такай жакшылыктын үйү болуп, өздөрү чың ден соолукта болсун.